Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, жалпы кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Мен бүгүн Баткен шаарындамын. Сиздерге бул чыгарышта Баткен шаарындагы банктардан бүгүнкү күнгө карата 14-июнга карата валюталык курсту билип берем. Андыктан биздин чыгарышта акырга чейин болуңуздар. Мен ал сиздерге биринчи иретте дал ушул сиздерге турган Оптима банктагы бүгүнкү күнгө карата курсту билип берем. Так, 14-июнга карата евронун курсу 81.5, сатып алуу болсо 82.5 сатуу, доллар евро 85, сатуу 86. Ал эми рубль болсо 1.27, сатуу 1.40, казак теңгеси 120-200 болуп жаткан чагы азыркы учурда. Жолдун бул тарабынан мен Нургазиев көчөсүндө жүрөм. Бул жерде Компаньон банкы, андан кийинкиси Доскилдо банк, ошолор дагы бир сыйра сиздерге көрүп берейин. Так, Компаньон банкта доллар 79.50, сатуу 80.50 сом, ал эми евро 83 сом, сатып алуу, сатуу 84 сом болуп жатат. 1.27 рубль, 1.42 сатуу рубльдин курсу. Демек, 1000 рубльіңіз 1270 сом болот. Машындай. Доскилдо банкта мынаке өзүңүздөр көрүп турсаңыздар, бул жерде дал ушундай 81 доллар 84 евро, 1.27 рубль. Ал эми 82 сатуу доллар болсо 85 евро, 1.35 сатуу. Сатуу бир аз арзаныраак Доскилдо банкта. Ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, Баткен жергесинде бүгүнкү күнгө карата валюта курсу сиздер көргөндөй болуп жатат. Ал эми башка облустарда кандай? Негизи Кыргызстан эң четки областы, 7-чи областы Баткенде ушундай. Мен азыр сиздерге Айыл банкты дагы көрүп билип берем. Айыл банкта кандай, Керемет банкта кандай. Ал жерге дагы көпчүлүгү келишип курсту билишип, акча алмаштырып кетет. Так, шаардын так ортосунда жайгашкан ушул партнер нефть заправкасынын жанынан өтүп баратам. Бензиндин баасын дагы карап коюңуздар, мынакей 92.67 сом 20 тиын, жок, 95.67 сом 20 тиын, 92.66 сом 20 тиын турган. 1 сом разница айырмасы. Бүгүнкү күнгө карата бензиндин наркы ушундай. Эми күндөн күнгө бензин бир аз арзандап жатат, 69 сом 90 тыйынга чейин Баткен шаарында ушундай сатылып жаткан 92 үлгүсүндөгү бензиндин баасы. Алдында көрүп турасыздар, бүгүн 14-июнга карата 66 сом 20 тыйын. Демек 2 сом арзандады. Арзанчылык боло берсин. Бензиндин арзандаганы бардык товардын арзандашына алып келет. Өзүңүздөр билгендей, бизде Кыргызстанда бардык товардын баасы көпчүлүк учурда ушул бензинге көз каранды, транспортко көз каранды. Эгер транспорт болбосо, сиз бул жерге товар алып келе албайсыз, товар алып барып сата албайсыз. Ушундай. Сиздер көрүп турган Баткен шаарындагы борбордук базардын айланасы мына ушундай. Туура бир аз бардагыраак, бирок ГАИ кызматкерлери илетке келтирип койсо жакшы болот эле. Билем. Так, бул жерде Керемет банкты дагы көрүп коелу. 84 сом евро, 80 сом 50 тиын доллар, 1.26 бүгүнкү күнгө карата рубльдин курсу. Рубль көтөрүлүп жатат негизи. Так, бул жерде Айыл банк 79 сом доллар, сатуу 80 сом, ал эми бир ровно дейт, рубль 1.37 сатуу. Билем неге рубль бул жерде төмөн, же пока жазганга жетишпей жатабы. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү күнгө карата Баткен шаарындагы валюта курсу дал ушундай. Биздин каналдарды күзөп туруңуздар, лайк басып, комментарий калтырып кетиңиздер.
Мен ушул жерден жыйынтыктайм. Көрүшкөнчө.